Багыт партиясына мен бир суроо берет элем. Баягы Конституцияда жазылганда ар бир жаранга үй берилиш керек депчи. Анан кийин биздин коомдо баягы мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар дагы бар да. Ошо айтыңызчы, сиздердин программаңызда ушу мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарга социалдык турак жай деген маселе бар да. Ошол маселе каралды беле? Рахмат сурооңузга. Эксперттерге ушул убакыттан пайдаланып ыраазычылык билдириш керек. Эксперттер тарабынан бир мыйзам долбоору иштелип чыккан. Закон о социальном жиле деп аталат. Социалдык турак үйлөр жөнүндө мыйзам. Бул мыйзамда өкмөттө мамлекеттик ишкана ачылышы жөнүндө создать фонд жилищного строительства. На это нужны деньги. Анан кийин ошол үйлөрдү курушка дагы акча керек. Ошол эки маселе боюнча ушул мыйзам киргизилген. Азыр талкууда турат. Ушул мыйзамды биздин партия аркылуу эксперттер туура таап бизге айтып атышат. Ушул эгер депутат болуп калсаңар, ушул мыйзамды өткөрүп берсеңер, ошондо биз мамлекетибиздеги 181 миң майыптыгы бар жарандарды, андан тышкары 2000ден ашык жанагы жетим балдарды, анын ичинде 500-600гө жакын тоголок жетим балдарды да интернаттан чыккандан кийин каяка барарын билбей ушул маселе болуп атпайбы? Ойлосоң жүрөгүң ооруйт ошолор жөнүндө. Ошолорго үй менен камсыздаса болот эгер ушул мыйзамды өткөрсөк. Ошон үчүн жогорку кеңешке биздин Багыт партиясын шайлаңыздар. Биз ушундай бир жакшынакай мыйзам долбоорлорун өткөрүп туруп, карапайым калкы. Мен сиздерге айткым келет да, бизде көп мыйзамдар бизнес структураларга, продвинутый адамдарга багытталган мыйзамдар көп иштелген да. А карапайым элдин жанагы көйгөйлөрүн чече турган мыйзамдар жокко эсе. Ошон үчүн биздин партия карапайым элдин арасынан чыккан жөнөкөй инсандар, жөнөкөй, бирок абдан кесипкөй, абдан билимдүү инсандар барып туруп, ушуга окшогон мыйзамдарды өткөрүшүбүз керек. Ошондо жана сиз айткан майыптарга жана башкаларга биз үй менен камсыздайбыз. Жана ошондой эле айтып коюшум керек, биздин партиябыздын катарында Смаева Бактыгүл деген кызыбыз баратат. Ал ошол именно майыптыгы бар жарандардын маселелерин депутат болбой туруп эле чечип жүргөн. Ушунча жылдан бери. Азыр эми ошол маселелерди депутат болсом чечейин деген максатты койгон. Ошон үчүн биздин партиябызды эгер шайласаңыздар, урматтуу шайлоочулар, абдан бир жакшы иштер болот эле да.